Өлкөдө коронавирус илдети азыр кайра күч алып, күнүнө 3-4 адам вирустун курмандыгы болууда. Акыркы бир күндө жугуштуу тумоо дагы 3 кишинин өмүрүн алды. Каза болгондордун бардыгы Бишкектин тургундары. Ошондой эле өткөн суткада илдетке чалдыккандардын көпчүлүгү Борбор калаада катталды. Он распространяется воздушно-капельным путем. Вирус абадагы тамчылар аркылуу жугат. Бизде адамдар эл көп чогулган жайларга барып жатышат. Мисалы сейилдөөгө, ар кандай иш-чараларга, той-топурларга. Жөнөкөй санитардык гигиеналар сакталбай жатат. Бет кап тагынып, колду дезинфекциялагандар аз. Буга кошумча суук түшүп, сасык тумоо мезгили да келди. Статистикага көз чаптырсак, өлкөнүн аймактарында да оорунун күч алганы байкалууда. Айрыкча Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарындагы абал кооптондурбай койбойт. 6 ноябрга карата өлкөдө 439 адамдан вирус аныкталды. Бишкектен 166, Ош шаарынан 17, Чүй облусунан 55, Ош облусунан 24, Талас облусунан 17, Нарын облусунан 11, Ысык Көл облусунан 45, Жалал Абад облусунан 52, Баткен облусунан 52 адам жуктуруп алды. Муну менен COVID-19 вирусун республика боюнча жалпы 61748 киши жуктурду. Алардын ичинен 52855 адам айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Азыркы тапта стационарларда 3478 бейтап, ал эми амбулатордук түрдө 3615 киши дарыланып жатат. Илдеттен каза болгондордун өлкө боюнча жалпы саны 1170 адам болду. Күн сууктап, сезондук сасык тумоонун башталышы менен ооругандардын саны дагы да көбөйүшү ыктымал. Адистердин айтымында сасык тумоо менен COVID-19 вирусун айырмалоого болбойт. Андыктан дарыгерлер оорунун алгачкы белгилери пайда болгондо эле үйдөн чыкпай оочолонуу режимин сактанууну эскертет. Резкий всплеск может быть возможен, потому что мы ожидаем, что... Азыркы тапта ооруканада орундар жетиштүү, бирок кошумча дагы ачылып жатат. Жакын арада Ганси ооруканасы ачылат. Биз кырдаалдан чыгууга бардык аракеттерди көрүп жатабыз. Орундар жетиштүү болот деп ойлойм. Себеби айрым жерлерде күндүзгү стационарлар ачылган болсо, айрым бир жерде ачылууга даярдалып жатат. Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө коронавирус тездик менен жайылып, күнүнө миңдеген адамдар көз жумууда. Бүгүнкү күнгө карата дүйнө жүзүндө 48 миллиондон ашык адам илдетке чалдыкса, 1 миллион 233 миң адам оорудан каза болду. Бул кооптуу илдетти маанилүү. Ошол эле учурда жөнөкөй санитардык талаптарды аткаруу менен биргеликте жеңсе болот. Элиза Нурматова, Перизат Куттубекова, Нуркамил Асанов, Ала ТО 24.